Саламатсыздарбы биздин каналдын көрүүчүлөрү? Сиздерге шоу-бизнестеги акыркы жаңылыктарды сунуштайбыз. Ырчы жана актриса Самара Каримова өзүнүн YouTube каналындагы катталуучулардын жана көрүүчүлөрдүн саны үчүн YouTube'дун күмүш баскычына ээ болду. Ырчы буга чейин күмүш баскычтын ээси болдум деп Instagram баракчасына сүрөтүн жүктөгөн. Эми мынтип чыныгы күмүш баскычты колго алганын айтып чыкты. Самара Каримова Instagramдагы баракчасына видеосун жүктөп, куйрмандарына ыраазычылык билдирди. Бул менин жеке эмгегим эмес, баарыңыздарга рахмат. Америкадан келди. Албетте баарыңыздарга рахмат. Куттуктайм деп жазды. Учурда Самара Каримованын YouTube'дагы каналына катталгандардын саны 140 миңден ашаарын кошумчалап, жакында миллионго да жетип, алтын баскыч аларын айтты. Эскерте кетсек, ырчы Самара Каримованын Instagramдагы катталуучулары миллионго жетип, Ош жана Бишкек шаарында чоң той өткөргөн болчу. Чыгармачылыкта мукам үндүү ырлары менен таанымал болгон кыз-жигит Аяна Касымова менен Нурсултан Азыкбаевдин мамилеси учурда катуу талкууга алынып жатат. Анын себеби Аяна Касымова тайпалаш дос жигит менен кучакташып түшкөн сүрөтү жана ырдаган ырлары болду. Аяна ачык эле Instagram баракчасына кучакташып түшкөн бейтааныш жигит менен сүрөтүн жүктөөрү менен аны тааныгандар Нурсултан Кызганбаева, силер сүйлөшпөй калдыңарбы, ачыгын айтпайсыңарбы деген суроолорду жаза башташты. Ырчы кызды кучактап түшкөн Карим аттуу бейтааныш жигит да баракчасына Аяна менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, жаным деп ага жылуу пикирлерин жазган. Ал эми Касымова да ага жооп иретинде алтыным деп жазганы хейтерлерди тынчсыздандыра баштады. Бирок Аяна Касымова менен Нурсултан Азыкбаев да бир ооздон биз чыгармачыл адамдарбыз, туура эле көз караштабыз деп маалымат беришкен. Чолпон Талипбекти Максат Садырбеков тоюна эмнеге чакырган жок? Non-Stop дуэтинин мурдагы солисти Максат Садырбеков сүйүктүүсү Айсулуу Молдалиеванын колун сурады. Максат менен Айсулуу коомчулукка 8 жылдан бери кыз-жигит болуп сүйлөшүп жүрөбүз деп билдиришкен. Эскерте кетсек, Non-Stop дуэтинин солисттери Чолпон Талипбек менен Максат Садырбеков бир нече жыл чогуу ырдашкан. Экөөнө кыз-жигитсиңерби деген сыяктуу суроолор далай берилген. Эки чыгармачыл жаштын чогуу ырдаганын көргөндөр чындап эле кыз-жигит деген таасир калтырчу. Бирок мындай суроолорго тең экөө тең кыз-жигит эмеспиз деген жоопторду берип келишкен. Ал эми ырчы Чолпон Талипбек Instagram баракчасынан Максатты жана анын түгөйү Айсулууну куттуктап, кечээ эрте уктап калып, бүт жаңылыктарды өткөрүп жибериптирмин. Бири-бирине татыктуу, бактылуу түгөйлөрдү жаңы статусу менен куттуктаймын. Бактылуу болгула деп жазды. Ырчы Чолпонго да куйрмандары сен дагы бактылуу бол. Сен жок Максат чыкпай деле калат экен. Ошентсе дагы түгөй менен бактылуу болсун. Эмнеге көп жылдардан бери иштешип жүрсөң, сени тойго чакырган жок деген суроолорду калтырышты. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттуу филармониянын солисти Назира Токонова операция болду. Бул тууралуу белгилүү бир массалык маалымат каражаттары жазып, ырчы айымды учурда Бишкек шаарындагы номер 4-ооруканада дарылануусун улантып жатканын белгиледи. Ырчынын айтымында анын белине суу өтүп, сөөгө өтүшүп кеткендиктен омурткага операция жасалган экен. Омуртканын кичинекей бөлүгү сууктан кертилип кетет экен. Ошол жерге аппарат салынды. Операция 1,5 саатка созулду. Оорудан өткөн касың жок дегенчен экен. Бардык ооруган адамга, соо адамга да ден соолук каалап калдым. Күтүүсүз жерден эле ооруканага келдим. 3 ай мурун белим ооруп баштаган, көрсө суук өткөн экен деп жазды ал. Эскерте кетсек, Назира Токонова сагыныч, сага мейли эстебе, өкүнүч, кайгырба жаным жана башка ырлары менен белгилүү. Тамашоочу мыкынын хайп жараткан окуясы көп талкууга жем таштады. Бул орун алган окуя тууралуу телеалбарчы Назира Айтбекова өзүнүн пикирин төмөнкүдөй билдирди. Мыкыны эркексиң деп аябай колдодук Ордуна бир кыз болсо, бачагын гана чыгармакпыз. Шерменде жана башка жакшынакай сөздөр менен атап, жерге сууга көмөлөтүп, тепкилеп, кыргызды уят кылып атат деп жөн эле өлтүрүп койсок керек. Эркектерге дайым колдоо болот. Левый басса да жарашат, эркек да дейбиз. Жылаңачтанса да жарашат. Эчтеке болбойт, боло берет дейбиз. Балдарын таштап кетсе да жарашат. Аялым начар да дейбиз. Аялдарды деле актаган мезгил болобу? Жеңилирээк эле көйнөк кийип алсаң,
жеткен сөздөрдү жазышат. Акыйкатсыздык. Ушул пикиримди да төпөштөйсүңөр азыр. Эркекке өчөшүп жылаңачтанып ал, жүрүп кет жана башка деп жазасыңар. Көз ачыгы жок эле көрөм да жазыла турчу комментарийлерде. Кыздар өз абийири менен турмуш куруш керек. Эркек болсо тажрыйба топтоп, көчөдөгү кыздарга барып анан үйлөнүш керек. Анан ал эркектер барган сойкуда сойку болуп иштеген үчүн да элдин жемесин угуп төпөш жеш керек. Спрос болбойун, товар болбойт деп эч ким жок, дейт Назира Айтбекова. Мыкы уят видеосу үчүн элден кечирим сурады. Өткөн жумада интернет булактарына тамашачу Мыкыга окшогон жигиттин аты аталган уят видео таркаган. Видео чыгаар менен тарап коомчулуктун катуу талкуусуна калган. Айрымдар бул Мыкы эмес деген пикирлерин билдиришсе, интернет колдонуучулардын басымдуу бөлүгү Мыкы экени көрүнүп турбайбы уят деп сынгалышкан. Кийинчерээк Мыкынын сахналаштары Мыкы мас экен, анын эсинде жок деп аны актап чыгышты. Бири актаган, экинчиси жектеген пикирлерге чек коюп, элден кечирим суроо максатында Мыкы өзүнүн инстаграмдагы жеке баракчасына видео тууралуу пост жазып чыкты. Ал билдирүүсүндө: достор, акыркы жума мен үчүн жашоодогу эң оор жума болду. Адам баласы болгондон кийин баарыбыз жаңылат экенбиз. Бул ката мен үчүн жана башкалар үчүн да чоң сабак болду десем жаңылышпайм. Мен болгону туура эмес убакта, туура эмес жерде болуп калдым. Ал эми көрө албаган адамдар ушул учурдан пайдаланып, жеке жашоомо кийлигишип, каралоо максатында элге жаманатты кылышты. Ал күн менин эсимде жок. Чын, бул окуядан кийин мен башты жерге салып, чөгүп кеткен жерим жок. Ошол эле учурда эрди кылдым деп да мактанбайм. Чөгүп кеткендей законду бузган жокмун, бирөөнүн көзүнө чөп салган жокмун, киши өлтүргөн жокмун, бойдокмун. Ушундай жаман окуяга кабылганым үчүн менин чыгармачылыгымды жакшы көргөн адамдардан кечирим сурайм. Эң негизгиси, менин жакын адамдарым чындыкты билишет жана түшүнүү менен туура кабыл алышты. Эми мындан дагы катуураак иштеп, сиздерди өзүмдүн чыгармачылыгым менен сүйүндө бермекчимин деп жазды. Анын катталуучуларынын басымдуу бөлүгү Мыкыны колдоого алып, жаштыкта боло берет деген өңдүү пикирлерин жазып жатышат.